Балаңыздын аппетити начар болуп, ичинде курт болушу мүмкүнбү? Албетте, көпчүлүк ата-энелер баласы тамактанбай калса эле, ичинде курт бар деп сарсанаа боло баштайт. Ооба, бул туура. Чындыгында ичегисинде курту бар балдар албетте аппетити начар болуп, өздөрүн жаман сезишет. Бирок буга башка нерсе да көп себепкер болушу мүмкүн. Натуропат, лимфолог жана гидротерапевт катары бул боюнча кеңири түшүндүрүп кетейин. Балдардын аппетитинин төмөндөшү негизги себептери бул мите курттар. Ооба, ичеги мителери бар болсо, бала түнкүсүн тынч уктабайт, тишин кычыратат, териси кубарып, кээде кычышуу пайда болот. Жана денеде ар түрдүү жаралар, экзема, псориаздар чыгат. Мындан тышкары сахарный диабет, кант диабети, аллергия, өпкө оорулары, жөтөлдөр, бронхиттер, астмалар менен ооруп калышы мүмкүн. Ушул мите курттардын айынан жогорку айтылган оорулар пайда болушу мүмкүн экен. Ферментативдик жетишсиздик. Бул ашказан ичеги ферменттери жетишсиз болгондуктан тамак сіңирүү начарлап, баланын тамакка болгон табити азайып, бала арыктап кетиши мүмкүн. Ал эми кээерки балдар өтө толуп кетиши мүмкүн. Лимфанын токтоп калышы мүмкүн. Бул токсиндердин топтолушу, мында зат алмашуу жай болуп, тамак сіңирүү терс таасир берип калат. Ашыкча таттуу жана ундун көп керектелиши баланын аппетитин басат жана организмдеги мителердин көбөйүшүнө жагымдуу шарт түзөт. Психоэмоционалдык факторлор, бул стресс, чарчоо же үй бүлөлүк чыр чатактар да тамактанууга таасирин тийгизет. Эмне кылуу керек? Ашказан ичеги жолун тазалоо керек. Клизма жолу менен ичегини тазалоо керек. Элдик ыкмалардан сарымсак, ашкабактын негин, кара зире майы, эрмен чөбү, пижма чөбү жана гвоздика чөбүн көбүрөөк колдонуу керек. Лимфаны тазалоо керек. Бул үчүн лимфодренаж массажын алуу керек. Жылуу сууну көбүрөөк ичирүү керек. Жана баланын денесин көбүрөөк кыймылга келтирүү керек. Тамакка имбир, куркума, табигый ачытылган тамактарды, үй квасын кошо пайдалануу керек. Таттууну азайтуу керек. Канттын ордуна натуралдык жемиштерди сунуштаңыз. Булар финики, курма, мейиз жана башка ошого окшогон кургатылган жер жемиштер. Эмоционалдык абал. Бул балага көбүрөөк көңүл буруңуз. Позитивдүү атмосфера түзүңүз. Эгер балаңыздын аппетити узак убакытка чейин начарлап, кошумча симптомдор пайда болсо, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыңыз. Сиздер менен ден соолук жана жаратылыш гармониясында жашоо жолун бөлүшкөн доктор Бапаева.